Араларыңыздар урматтуу мен каналда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө кубанычтамын. Иран боюнча сводкаларды кайра келтиребиз. Аяктан аябай көп фейктер жана ошо ушактар болуп атат. Ал ушактар аябай көп туура эмес маалыматты таратуулар тим эле жапырт болуп атат. Ошондуктан ошо туура эмес маалыматтарды тандай билип, мындай карап, көрүп, кайсысы туура эмес экенин ушундай муктаждык болуп жатат бүгүнкү күндө коомчулуктарда. Биз ошо текшерилген жана тастыкталган маалымат булактарына таяналы. Унутпайлы туугандар, кээ бир булактар өзүнүн тарабына, өзүнүн жагына кандайдыр ой беришет. Анын ичинен CNN, New York Times, Al Jazeera, Reuters.com, Тыртабас ушул сыяктуу булактарга таяналы да. Сиздер менен Искендер Шашиев, экономист жана саясаттануучу. Израиль соккуларды жайылтты. Ошо буталары ракеталык атуучу установкалар болду, аспаптар. Ошону унаалар атайын ракета ташыган, ракета жасоочу заводдорго сокку кылды. Жана Ксирдин же болбосо чалгындоо кызматынын Ирандын мамлекеттик имараттарына да сокту. Исфаганга да соккулар болду. Инфраструктурага, имараттарга, Кум шаарында дагы ошол Кум шаарында жыйналмак эксперттер, улемдер, имамдар жыйналып туруп, ошол шиит имамдары шайламак да өзүнүн жаңы аятыласын. Дал ошол шайлоо болуп атканда, жыйналыш болуп атканда ошол Кумдагы имаратка дагы ракета түштү, жардыруу болду, ал имарат урады. Израиль дагы жарыялады, кимди гана аятала кылып, ошол мураскер кылып тандабагыла, аны да өлтүрөбүз дешти. Израиль Кац айтты ушуну, Израиль коргонуу министрлигинин министри. Иран болсо соккуларды улантып жатат ар кайсы өлкөлөргө. Дрондор менен колдонуп атат, ракеталар менен колдонуп атат. Ошо Перс булгунун мамлекетине, 11 мамлекетине соккуларды эмгичекте жасап жатат. Азыр мен сүйлөп атканда дагы болуп атат. Анан мисалы үчүн АКШнын консульствосу Дубайдагы ага ракета түштү, бир топ эле мындай жакшы өрт чыкты. Анан ушул нерсе тастыкталды. Анан Фуджарах портко дагы ракета түштү, ошо Бириккен Араб Эмираттарынын. Катардагы америкалык базага да ракета түштү, талкаланды, кескин бөлүгү. Бахрейнде жана Сауд Арабиясында базалар бир топ эле талкаланды, мындай жарым-жартылай. IRGC деген эл аралык ошо агенттиктин айтуусу боюнча Ормуз булуңун ошо Иран айтты, жабабыз деди, кандай гана кеме кирбесе аны өрттөйбүз деди. Жана ушул жерден кемелер өткөргөнгө мүмкүнчүлүк бербейбиз дейт. АКШнын президенти Дональд Трамп тескерисинче ошого айтты, биз Ормуз булуңундан кемелер өтүшкө кепилдик беребиз деп, биз деген коргойбуз деп, ошо бизден страховка сатып алгыла, биз деген карап беребиз деп, эч бир токтотпогула деп айтты да. Ливанга Израиль дагы өзүнүн соккуларын күчөттү, Бейрутту талкалады. Түштүк тарабын, Ливан түштүк тарабында Хезбалланын айылдарына бомбаларды ыргытты. Ливандагы түштүк тарабындагы үйлөрдөн чыгып кеткиле деди. Жашоочулардын ошол жерге сакал армия менен кирмей болду, кургакчылык менен. Жана Хезбалла дагы бир нече ракета менен атты бүгүн Израиль тараптыкка. Эми ушул кургакчылык операциясын Израиль баштамакчы Ливанга каршы. Трамп өзү айтты, чоң дрон ташуучу кеме, мындайдан айтканда Ирандык өзүнүн авиа жүктөөчү кемеси талкаланды. Трамп айтып атат, биз деген флоттун баарын кырдык дейт, 11 кемени жардырдык дейт Ирандан. Анын авиациясын жок кылдык дейт, радарларын жок кылдык. Мындан да катуу соккулар болот. Анан бирок биз деген азыркы биздин флотубуз дейт, ошо Ормуз булуңунан өтүүчү кемелерге толугу менен конвой беребиз дейт. Америкалык аскер кемелер эми ошол Ормуз булуңунан өткөн кемелерди кайтарат экен. Бирок ошол транспорттук компаниялар Кытайдагы ошо Ормуз булуңунан өтүүгө ташуучу компанияларга страховка кымбаттатып иди, 8 эсе өстүрүп иди. Анан ошол эсебинен кээ бир компаниялар жок, биз деген ошо Ормуз аркылуу ташыбайбыз деп туруп, анан интермодалдык жолдор менен Кыргызстан аркылуу, Өзбекстан аркылуу, Казакстан жана ошо башка өлкөлөр аркылуу кургакчылык менен ташыйбыз деп чечим чыгарды. Жакын эле арада чыгып атат, ошо сөздөр болуп атат. Эми Кытайдын жүк ташуучулары биз аркылуу өткөзөт товарды, жана ошо Казакстан, Русия башка өлкөлөр аркылуу. Иранда мына ооруканаларга да сокку болду. Иранын тарабы айтты, силер деген эл аралык укукту бузуп жатасыңар дейт. Пакистанда дагы ушул Иран үчүн, Иранды колдоочу митингди өткөргөндө аны бийлик ичине кыстаганда 22 киши ушундай тыгында кайтыш болуп калышты да пакистандыктар. Анан азырынча акыркы 12 саатта Иран 100дөн ашык ракета аттырды. Кээ бир маалымат булактары боюнча 370 ракета атты Израилге карай, жана ракеталар көбү ийгиликтүү тийди. 830 дрон менен Израиль жана башка Перс булуңунун мамлекеттерине атты. Толкун менен кылып атат. Ракеталарды, аттууларды 20 минут сайын атып атат. Же болбосо кээ бир учурда ушундай тыныгуу 2-3 саатка чейин барат, бирок негизи ошо бир толкунду атканда 20 минут менен салып кайра атып атат да. Анан бир атууда ошо 40, ошо 30, кээ бир учурда 10 ракета колдонулат же дрон колдонулат да. Израиль
Израиль болсо ошо миңдеген ушундай бомба соккуларын жасады. Авиация АКШныкы Б-2 колдонулду. Бул баягы бомба таштоочу чоң учак. Б-1 Томагавк ракеталары да колдонулду. 2000-дей ушундай бутаны бир ошо 12 сааттын ичинде жардырышты деп айтып жатат. Ошо 1600 учак учуп чыгуулар болду дейт бүгүнкү күнгө чейин. Анан 4000 бомба атылды деп атат. Ошо 24 Иран провинциясына ушул эле 2-3 күндүн ичинде. Анан бирок кээ бир маалыматтар боюнча ракеталардын кескин запастарын сактап жатат. Ага узакка атууга мүмкүнчүлүк берет. IDF деген уюмдун маалыматы боюнча ошол установкалар дагы бир топ. Бирок ал установкаларга аңчылык жарыяланды, атышып атат. Анан ошол Аббас Аракчиден сурашышты да, эмнеге ошондой соккуларды силер кылдыңар депчи, башка булуңдун өкмөттөрүнө карагылачы. Эми Сауд Аравия жана Бириккен Араб Эмираттар АКШга расмий кат жөнөтүп атышат. Биз деген Иранга каршы согушка катышалы, биргелешели деп кат жөнөтүштү да. Ушундай айтса, Аббас Аракчи айтат, кечирип койгула дейт, Бесиларусда өлгөндөн кийин генералдар армияны башкара алган эмес дейт. Бирок армияда ар бир бөлүктө өзүнүн буйруктары бар дейт. Эгерде генералдар өлсө, эмне кылыш керек экен, ар бир өзүнүн бөлүгү чечим чыгарат дейт да. Ошон үчүн ошол бүт мамлекетке кеткен соккулар бул деген дал ошол силер биздин башчыларыбызды өлтүргөн эсебинен болду дейт да. Жалпы генералдар өлгөндөн кийин ордудагы турган офицерлер, ар кайсы бөлүктөр өзүнүн буйруктарын ошондой убакка берилген аткарды деп айтып жатат да. Координация бузулду деп айтып атат, хаос деп атат. Бирок баягы ушундай нерсеге даярдык көрүшкөн ирандык башчылар, ошондуктан алар пакет менен мына эгерде командирден буйрук келбей калса эмнени кыласың деген инструкцияларды жазып кагаздарга, пакеттерге, конверттерге салып жаап койгон. Анан ошол убакыт же абал болуп калганда алар пакеттерди ачышат, окушат, ошол буйруктардан аткарышат да иштерин. Ушундай нерсе болуп жатат азыр Иранда. Анан кичине Ирандын соккулары азайып, деградация болду деп айтылып жатат. Кичине азайып жатат. Буга күнөөлүү ушу АКШ менен Израиль толугу менен аба мейкиндигин басып алды. Ирандыкын жана дрондор илинип турат дейт, саат сайын ушундай карап турат. Эгерде бир жерден бирдемке байкаса, дал ошол жерге тез эле авиа сокку же ракеталык сокку болуп кетип атат дейт. Жана ушундай Ирандын бүгүн асманы толугу дрондор менен жабылган дейт да. Ал албетте ошо эгер кайсы өлкөлөргө акыркы 12 саатта сокту десек, эң негизги эң көп сокку Ирандын территориясына болуп атат. Бул АКШ Израиль жасап атат. Израиль жасап атат. Иран ракеталык дрондорго жана Ливан, Израилге болуп атат соккулар эң көп Иран тарабынан. Ливан тарабынан Хезболланын соккулары Израилге болуп атат. Израиль соккулары Ливанга болуп атат. Анан Бириккен Араб Эмираттарга ошол соккулар болуп атат. Жана Жебел Али деген энергетикалык объект, ошол нефти сактоочу объектке да ракета түштү, аябай өрттөнүп атат. Сауд Аравиясында АКШнын элчилигине Эр-Рияттагы Рас Танура нефть терминалдарга да ошондой сокку болду, аябай чоң өрт чыкты, жаман пожар болду. Катар Алюдейт жана аякта нефть сактоочу жай Рас Лаффанга түштү, ошол жерден жаман өрт чыгып атат, нефть азайып атат аябай. Бахрейнде Иса авиабазасына сокку болду. Бахрейнде жергиликтүү шия калкы көтөрүлүш жасап, Сауд Аравиясы расмий билдирди кечээ түн ичинде. Айтат, эми биз деген бахрейндик чыккынчыларды басабыз деп Бахрейндин өкмөтүнүн чакырыгы боюнча Сауд армиясы Бахрейнге кирип, ошо шия калкынын катмарларын ошо жоопту тарттырат деп билдирүү жасашты. Кувейттин ПВОсу аябай укмуш болду. Кечээки жаңылыкта айткандай эле 3 Американын учагын түшүргөн, Патриот системаларын колдонуп. Дагы ушундай суроо келди эле, эмне үчүн Иран ошентип АКШнын учактарын түшүргөн жок? Ким билет, балким түшүргөн, бирок АКШ унчукпай турат да. Анан тастыктап айтат, канча учактарын жоготконун, бирок жоготуулар болуп атат. Анан көбүнчө өзлөрүнүн эле каталары же сөнөктөштөрүнүн атууларынын эсебинен болуп атат ошол нерсе. Анан Ирактага да сокку болду. ПМФ же болбосо Америка Коңшу Штаттарынын базаларына да сокку болду ошол жерден. Иорданияда да АКШнын базасына сокку болду. Иорданияга өзүм барып келгем, ушундай сонун мамлекет, эмнеге ушундай болуп атат. Бүт жерде ошончо жарым-жартылай же толугу аба мейкиндиги жабык. Ормуз булуңу жабык азыркы тапта. Жана жоготууларды карасак, бүгүнкү күнү Ирандык 787 киши дейт, 1000ден азыраак. Бул деген Кызыл жарым айдын маалыматы боюнча. Ал эми бир нече миңдеген ошо жарандар дейт да, көбүнчө тынчтык жарандардан. Анан ошо 184 жаш өспүрүм кыз каза тапты ошол жерден. Human Rights активисттин маалыматы боюнча 1000ден ашык киши өлдү. Израилде 12-11 киши өлдү дейт. Израилдик жарандар бир үй бүлө толугу менен кырылды, ракета тийип дейт үйгө. АКШнын расмий түрдө тастыктаган 6 аскери набыт болду дейт. Эң көбү ошол Кувейттен набыт болду дейт. Кувейттин аскер базасында отурушкан болчу. Ошол ракеталардан жана дрондордон. Жана кээ бир маалыматтар боюнча АКШнын жарадар болгон аскерлердин саны 100дөн ашып кетти. Кээ бир маалыматтар боюнча 40ка чукул.
Ливанда 50 киши өлдү дейт израилдик соккулардан кийин Хезбалла мүчөлөрү, анын арасында тынч жашоочулар да. Жалпы Перс булуңунда 8 киши өлдү дейт. Бул Бириккен Араб Эмиратында, Кувейтте, Бахрейнде. Жалпы жоготууларды санасак 1000ден ашып баратат бүгүнкү күнү. Жана эң көбү ошо аскерден да көп. Бул деген тынч жарандар набыт болот. Албетте саат сайын бүт маалымат өзгөрүп атат. Маалыматтар тарап атат интернетте. Ксирдин же болбосо IRGS бул Ксир өзү англисчеси бир ушак болуп аткан X, Instagram, YouTube'да таратылып атат. Ошол Ксирдин генералы чыккынчы болуп чыкты. Ошол чыккынчынын кармашты Эсмаил Кани деген, бул деген Эль Кудс элиттик мындай бөлүм бар. Ошол Ксирдин анын башчысы болгон жана дайыма ошол көп аскер башчылардын жанында жүргөн адам болгон. Мисалы үчүн бир кездерде Касем Сулейманинин жанында отурган, анан тышка чыгып кеткенде Касем Сулеймани өлгөн, ага ракета тийип АКШныкы. Аңыз бала Хасан Насралла менен бир бункерде отурган, анан чыгып кеткенде Хасан Насралла отурган жерге ракета түшкөн, Хасан Насралла өлгөн. Дал ошондой эле ошол Аятолла турган жерде болгон, анан ал чыгып кеткенден кийин Аятолла отурган жерге ракеталар, бомбалар түшүп, Аятолла өлдү. Анан баары айтып атат, эмнеге Кани дайыма тирүү калып калып атат. Ушул чыккынчы окшойт деп, анан шушактар тарады, ушул Канинин башын алышты деп, ушул чыккынчысың сен деп, шпионсуң деп. Бирок ал нерсе такыр тастыкталай элек. Бул деген фейк окшойт. Анткени бул бир да чоң берме, маалыматтык мекеме, Ирандыкы Ташим, Рейтер, CNN, Аль Жазира, Илна эчтеке деген жок, муну тастыктаган жок да. Ошон үчүн бул фейк окшойт. Тастыктаса замат деле массалык маалымат каражаттарына чыгат. Ошон үчүн бул деген азырынча же фейк деп эсептесек болот, же такталбаган маалымат деп эсептесек болот да. Исмаил Кани боюнча маалымат ошондой. Ибрахим Джабари генерал Кисирдики айтты, булуң жабылды дейт. Булуңдан өтүүгө тыюу салынат дейт. Кандай гана кеме өтпөсө, өткөнгө аракет кылса өрттөйбүз дейт. Биздин баатыр суу аскер күчтөрү дейт, Ксир жана армиябыз бүт өткөн кемелерди өрттөп салат деп айтты радиодон. Бүгүнкү күнү азыр чын эле жабылды. Ошо булуң, Ормуз булуңу. Ормуз деген бул Урмабыз же болбосо Ахурамазда, бул деген зороастриялык кудай. Ошонун атына айтылган Ормуз булуңу деп. Көп танкерлер, контейнеровоздор бурула баштады дейт, же болбосо туруп калды дейт. Кепилдик страхование кылган компаниялар страховканы төлөгөнгө баш тартып атышат. Ушуда аябай жеңил келтирип атышат. Жүк ташыган компаниялардыкын миналар бирок орнотула элек. Ирандын бүт кемелери чөктүрүлгөн. Бул жөн эле коркутуу болуп эсептелип атат, анткени нак жабылыш болгон жок ушул тарапта. 20% дүйнөлүк нефть жана Кытайга баруучу күйүүчү майлар токтоп калып атат. Бул деген дүйнө жүзүндө нефтин $80 чейин көтөрүлүшүнө алып келди бүгүнкү күнү. АКШ биз муну ачтык, кепилдик беребиз деп атышат, бирок канчалык ушул чын, канчалык алар сактай алат, азырынча эч ким текшербей атат да. Кытай буга аябай катуу мындай дипломатикалык нота гана эмес, мындай катуу билдирүү жасады. Басым деп эсептелет дипломатикалык. Кытайдын тышкы иштер министрлиги айтат, спикер Маонин Ормузду ачкыла дейт. Ачпасаңар, бул деген эл аралык чоң мындай жол дейт. Бул деген энергетиканын жана сооданын кан тамыры дейт. Биз баарын бүт тараптарды тез согуш токтотууга үндөйбүз дейт. Жана Ормуз булуңу аркылуу кемелерди өткөрүүгө айтабыз, өткөргүлө кемелерди дейт. Же болбосо силер деген дүйнөлүк глобалдык экономикага сокку бересиңер дейт. Кытай тез ушул Ормуз булуңун ачкыла деп жатат Иранга. Бул жерден 50% чейин ошо Кытай алып аткан ички энергоресурстар өтөт дейт. Ошондуктан бул деген түзмө-түз Кытайга чоң маселе туудурат. Мисалы үчүн бир кездерде Жапония АКШга кол салганда, Перл-Харборду өрттөп, дал ошол нерсе болчу. Кытай менен биргелешип АКШ Жапонияга жеткирилип жаткан ошол күйүүчү майды жаап салган тогу менен. Ошондо Жапония бизге силер эч кандай мындай мүмкүнчүлүк калтырбадыңар тынчтык үчүн деп кол салганда АКШга экинчи дүнөлүк согушта. Дал ошондой эле Кытай азыр айтып атат, бизге эгерде ошондой катуу кылсаңар дейт, биз деген кандайдыр бир чараларды көргөнгө аргасыз. Кошумча Кытай бир нече жолу 6-7 ирет ушул АКШ менен Израилге ушул согушту кеңейтүү үчүн силер жооптусуңар, силер деген деэскалация, согушту токтотууга бүт аракеттерди тез көргүлө деп талап салды. Маалыматтарга Аль Жазирада бар, Женмин Жибаода чыкты, Рейтерсте чыкты. Жана Ксирдин мүчөлөрү интернеттен байланышып, Zoom сыяктуу программаны колдонушуп, ички ал программа боюнча эксперттер жана калып калган расмий кызматтагылар Мочтаба Хамейниге билдирме жасашты. Биз сени ушундай Аятолланын мураскери катары шайлайбыз, сен биздин жаңы Аятоллабыз дешти да. Мындай түз жыйнала алган жокпуз дейт, анткени өлтүрүп атат дейт, жардырып атат дейт Израиль жана АКШ. Ошондуктан ушундай онлайн сени шайлайбыз деп интернет аркылуу Мочтаба Хамейнини шайлашты. 88 шиит имамдары ушуну шайлоо кылышты. Жалпы ушундай Ирандын лидери сенсиң деп Мочтабага айтышты. Мочтаба бул Али Хамейнинин уулу.
Албетте ушул 3 мартта кечинде болду, биздин убактыбыз боюнча кечинде ушул жыйналыш. Ошол жыйналышта анан кумда жыйнала турабыз деген имаратты Израиль талкалагандан кийин аны онлайн кылалы деп чечишти. Мочтаба Хаменейге азыр 56 жаш. Бул экинчи уулу Али Хаменейнин. Анан маалыматтык булактар боюнча, айтуулар боюнча айтала болду да. Эми Иран International айтып атат, биз деген ошону кече ушун түн ишинде шайланды, ушундай маалымат алдык дейт. Times of India, Jerusalem Post, Reuters, Al Jazeera, Lenta.ru, RBC, Insider, Deutsche Welle дагы ошону кайталап атышат. Мочтаба шайланды дейт. Бул деген жакында жарыялашат деп, бүгүн жарыяламак. Бирок азыркы тапта ошол видеону даярдап атканда мен текшерип чыксам, бир сыйра окуп чыксам, Ирна Ташинпресс эчтеке деген жок. Ахмад Хаттами айтып чыкты, жакын арада жаңы аяталанын атын айтабыз деп койду да. Израиль ага жооп берди, жаңы аяталанын жашоо убакыты аябай кыска болот деп айтты да. Өлтүрөбүз дейт. Мочтаба балким ушундай болгон окшойт.